Жаңы окуу жылынан тарта Кыргызстанда мектептерде диндердин өнүгүү тарыхы аттуу сабак киргизилгени жатат. Бул тууралуу президенттин дагы жарлыгы чыккан болчу. Азыркы учурда адистердин айтымында китеп дагы даяр. Алатуллаевдин бул жолку чыгарылышында биз дал ушул сабак предмет тууралуу сөз кылмакчыбыз. Суроолорубузга Кыргыз Билим берүү академиясынын мектептик билим берүү лабораториясынын жетектөөчү илимий кызматкери Муратбек Иманкулов жооп берет. Саламатсызбы багай? Биздин студияга кош келипсиз. Бул сабакты ушул акыркы 5 жылдан бери эле талкуу болуп келе жатат. Андан аркы дагы убакыт бар десек болот. Бул сабак кирет, кирбейт, адис жок жана башка депчи. Кээ бир учурда диндердин өнүгүү тарыхы деп атат, кээ бирде дин маданиятынын тарыхы деп да айтылып жүргөндө, анан азыркы учурда процесс кандай кетүүдө? Алдыдагы жаңы окуу жылынан тарта бул сабак мектептерде киреби, окутулуп баштайбы деген маселе. Мына бул сиз айткандай бир топ жылдан бери келаткан маселе. Анан бул 2014-жылкы Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинде дин маданиятынын тарыхы деген курс киргизилсин, анан ошол боюнча окуу китептер жазылсын деген баягы талап болгон, тапшырма болгон. Ошол боюнча Билим берүү министрлигинин тапшырмасы менен атайын ал боюнча концепция, предметтик стандарт, окуу программасы, анан ошол окуу программасынын негизинде окуу китеби жазылган болчу. Анан окуу китеби ушул мезгилдин ичинде 3 жолу сынактан өттү. Анан 3-чү сынак ошол 2017-2018 жылы өткөрүлгөн. Анан мына 2017-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү премьер-министр Сапар Исаков ошол кол коюп, сынак өткөндөн кийин 2018 жылы 1-сентябрдан баштап окуу процессине киргизсин, ошого тиешелүү финансылык каражаттар бөлүнсүн деп баягы чечилген болчу да. Бирок андан кийин бул маселе ошол тиешелүү каражат бөлүнбөй калгандагы токтоп калган. Андан кийин болсо пандемия болуп калды. Пандемия учурунда мындай нерсе эмес, биз өзүбүздүн баягы жаныбыздан алак кесин көрүп калгандыктан ал токтоп калды. Анан мына быйылкы жылы ошо биздин президентибиз көңүл буруп, ушул сабакты киргизиш керек биринчиден. Анан бул эле сабак менен чектелип калбастан, бул сабактын баягы арышын кеңейтиш керек. Бул 9-класс эмес, андан ары 7-8 класстарды дагы кеңейтип бериш керек деген жана президенттин жарлыгында кетти. Анан ал жарлыкта биринчи кезекте ошо 9-класста мурда жазылган китепти толуктоо менен деп айтылып атат. Демек бул мурда жазылган китеп бир топ сынактан өткөн. Анан биз сабакты өткөн учурда, баягы курсту киргизген учурда дайыма 3 суроого жооп беребиз. Эмнени окутуш керек, кантип окутуш керек, жана ким окутат деген. Мындайча айтканда биз ошол мектепте окута турган кадрды дагы эсепке алабыз да. Анан бул жерде азыркы президенттин жарлыгында көрсөтүлгөндөй теолог, анан дин таануучу адистерди да ушул жака киргизгиле деген баягы талап болду. Китепти иштеп чыгууга? Жок, сабакты бергенге. Анан бирок анткени бизде 2000 жылдан бери бир топ окуу жайларда, мисалы үчүн Ош университетинде, Арабай университетинде, Манас университетинде теолог деген адистикти чыгарат. Ал эми жана Арабай тиги Славян университетинде, биздин улуттук университетте дин таануучу деген адистиктерди чыгарат. Мындайча айтканда бир топ жылдан бери 1000ден ашык адис чыккан да. Бирок аларга мындай тиешелүү жумуш орундар жок болуп келген. Анан баягы мамлекеттик үлгүдө диплом алып аткандан кийин аларга да мамлекет кандай бир жумуш орундары менен камсыз кылууга милдети бар да. Мына ошол тараптан ушуларды дагы эске алсаңар деген нерседе сөзсүз түрдө аларды кызматка ал деген талап коюлган жок. Анткени аларды кызматка келиш үчүн аларда педагогикалык баягы билими жок экен. Ошондуктан биринчи талап бул алардын педагогикалык билимин талап кылат. Дипломуң барбы, сертификатың барбы, окуп атасыңбы деген. Экинчиден булар адистик чеберчилигин, педагогикалык билим берүү жаатындагы жаңы технологиялар боюнча атайын билимин өркүндөтүү курстарынан өтүш керек биринчи кезекте. Андан тышкары улуттук коопсуздук органдары, ички иштер органдары, мамлекеттик дин комиссиясы алардын ошол тигиндей мындай бир диний секталарга, уюмдарга, радикалдык уюмдарда байланышы жокпу, биздин традициялык секталар, диний традициялык динибиз, мисалы үчүн кыргыздардын улуттук каада салты менен журулушкан динди жактайбы, же каякты жактайт деген сыяктуу баягы текшерүүлөрдү жүргүзүп,
Анан бул ошол радикалдык агымдарда жок, демек булар сабак берсе болот деген нерсе болот да. Мындайча айтканда, ал теолог менен дин таануучулардын алдында көптөгөн баягы сынактар турат. Анан эгерде ошондон өткөнү гана мектепке киргизе алат. А болбосо бул аталыштын өзүндө эле тарых деп аталып тургандыктан мектепте, баардык мектепте бүгүнкү күндө тарых мугалимдери менен камсыз болгон. Демек, эгерде биз тарыхчыларды бул курска жөнөтө турган болсок, алар да кошумча даярдыктан өтүш керек. Анткени алар педагогиканы билет, бирок бул курска тиешелүү болгон, мисалы үчүн, дин тууралуу, диндин негиздери тууралуу маалыматтар аларда көбүндө жок да. Ошондуктан ошондой даярдыкты талап кылат. Негизги зарылчылык эмне, максат эмне бул предметти киргизүүдө? Мына эмне үчүн дегенде, мына биз ошол 10 жылдан бери айтып келатабыз да, мына өлкөбүздө баягы эгемендикти алгандан кийин ачык эшик саясаты болуп калды. Ар түрдүү агымдар кире баштады бизде. Бүгүнкү күндө эле исламдын толгон 10дон ашык агымы, радикалдуу агымдар кирип атат да. Анан баягы биздин жарандарыбыздын дин жагынан маалыматы төмөн болгондуктан, биздин Кыргызстардагы, мисалы үчүн Кыргызстандагы ислам дини, бул ислам дининин кайсы агымында, ал агымдын өзгөчөлүгү эмнеде, эмне үчүн тиги радикалдык агымдар болуп атат дагы, ал биздин салттуу диний ишенимибизге эмне зыянын алып келип атат дегендей, мындайча айтканда, бүгүнкү радикализмдин, экстремизмдин себептерин түшүнө тургандай, демек ошолорду ажыратып биле ала тургандай деңгээлдеги баягы маалыматтарды бериш керек болуп атат да. Бул жерде баягы диний адисти чыгаруу, же болбосо жогорку мындай көп маалыматы бар адамды адисти чыгаруу эмес. Бул ошо маалыматы бар, анан ошондой тигил же бул радикалдык, экстремисттик агымдардын таасирине кирип кетпегендей окуучуда, жаш муундарда иммунитетти пайда кылыш керек да. Анан ошол окуучуларга эле бергенде, биз окуучуларга эмес, алар аркылуу ата энеси дагы маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүк бар. Демек, биз коомдогу жанакы радикалдык, экстремисттик агымдарга кандайдыр бир бөгөт коюу максаты коюлуп атат. Президент мына ошол максатты койду бул боюнча. Диндердин өнүгүү тарыхы деп предметтин өзүнүн эле аты айтып турат. Негизинен баягы басымдуулук кылган 3 динди гана окутабы же баардык конфессияларды камтыйбы бул предмет? Мына бул жерде диндердин өнүгүү тарыхы деп атында айтылгандай эле, баягы динде ишенимдер, эң байыркы баягы дин дегенде, мисалы үчүн, бир эле диндин өнүгүүсүн эмес, эң байыркы мезгилде, мисалы үчүн, анимизм, фетишизм деген кудайы жок диндерден баштап көп кудайлуу дин, анан бир кудайлуу дин дегенде, баягы тарыхыбызда кандай диний агымдардын болгондугу, анан алар кандай идеяларды көтөрүшкөн, жакшы идея, мисалы үчүн, киши өлтүрбө, жамандык кылба деген сыяктуу мындай көп жакшы идеялар бар да, түрдүү диндерде да. Баардык диндерди бириктирип турган жакшы окуу, ошол жакшы нерселердин бар экендиги. Бирок ошондой болсо дагы ар бир диндин өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы үчүн, христиан дини менен ислам дининин, ошондой эле ислам дининдеги 4 мазхаб бар экен, ошолордун ичиндеги айырмачылыктар бар, региондук айырмачылыктар бар, мисалы үчүн, улуттук айырмачылыктар бар. Түрдүү улуттарда, мисалы үчүн, исламды туткан элдерде дагы ичинде айырмаланып турат да. Мына ошондуктан бул окуучуларга ушул диндерди окутуп атканда бир жагынан диний айырмачылыктарды, улуттук айырмачылыктарды билип, анан ошолор менен мындай толеранттуу, маданияттуу мамиле кылып, конфликтке барбагандай. Анткени мына биздин бүгүнкү күндө Facebook'та ала турган болсок, сен арак кулсуң, сен теңирчесиң, сен анан тиги шамансың дегендей бири-бирин баягы кемсинткен сөздөр болуп атат да. Демек, ал теңирчи болобу, араб кул болобу, мусулман болобу, кайсы христиан болобу дегендей, алардын өзүнүн укугу бар, кайсы динди тутканга кандай көз карашты. Демек, кандай болгон күндө да биз ошону урматтоо менен мамиле жасашыбыз керек деген идеяга барышыбыз керек да. Мына бул сабактын максаты мына ошол, максаттардын бири ушул. Башка өлкөлөрдө да ушул сыяктуу предметтер кирген учурлар барбы? Бул эми биз мисалы үчүн жакынкы эле кошунабыз Тажикстанда алсак, 10 жылдан ашты. Казакстанда бар, Россияда эч жактан бери 20 жылдан бери баягы светтик негиздеги, анан диний негиздеги мисалы үчүн курстар бар, жана православиянын негиздери, исламдын негиздери деп диний негизде, мисалы үчүн, мусулман же христиан балдарын бөлүп окута турган. Ошондой эле жанакы дин маданиятынын тарыхы деген ал жерде да бар. Же болбосо светский этика дегени бар. Алар баягы динге ишенбегендер. Мындайча айтканда, баардык
динге ишенгенин ишенбегенин окута турган курстарыбыз бар, дүйнөлүк практикада да. Биз ошонун ичинен баягы конституция боюнча светтик мамлекет болгондуктан, дин бизден мамлекеттен бөлүнгөндүктөн бизде бул жерде кандай бир динге басым жасалбайт, диний ишенимге да басым жасалбайт. Бул класста динге ишенгени да, ишенбегени дагы, христианы да, мусулманы дагы, кыргызы да, орусу, башка улуттар, түрдүү улуттар бирдей өзүнүн комфорттуу сезе тургандай негиздеги сабактар болот. Мындайча айтканда диний дагы, улуттук дагы намыска шек келтирбегендей сабак болот десек болот да. Канча саат окутулат мындай программа? Жумасына 1 саат, жылына 34 саат окутулат. Анан биздики ошонун ичинде баягы негизги баланын жаштык өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен беребиз. Анткени баягы 7-класстан 9-класска чейин мезгилде баланын көз караштарынын калыптануу мезгили болуп эсептелет да. Мына ошондуктан ошол мезгилде биз ошого жана иммунитетти бере турган болсок, андан кийин алар ар кандай жанагы радикалдык агымдарга кирип кетпейт. Демек биз келечегибизде Кыргызстанда диний негиздеги кандайдыр бир конфликтлердин алдын алабыз деген бир ишеним бар да. Билим берүү министрлиги ушул мектептеги жүктөмдү, орусча айтканда нагрузканы азайтабыз дегендей пикирди карманып атат да. Бүгүн анан бул предмет дагы кошулса тескерисинче көбөйүп калбайбы деген маселе да. Эми кандайдыр деңгээлде көбөйүп атат, бирок мектептеги баягы айрым баягы кыскартылган сабактардын эсебинен киргизилип атат. Кайсы сабактын ордуна? Кайсы сабактын ордуна айтууга болбойт. Себеби биз айта албайбыз аны. Анткени бул конфликттин ырдаал. Бирок келечекте, мындан ары дагы бул сабакты да кыскартып, дүйнөлүк процесстерде кыскартылып атат. Бирок ушул сабактар, мисалы үчүн кыскарган баардык өлкөлөрдө, мисалы үчүн Европанын өлкөлөрүндө, Америкада, Россияда баардык жерде бул бар. Анткени биз бүгүнкү күндө мектептеги сабактарды бергенде ошол коомдогу болуп аткан маселелерди чечиш үчүн да, мисалы үчүн бүгүнкү күндө бизде радикализм, экстремизм күч болуп, биздин улуттук коопсуздукка коркунуч келе баштагандыктан бул курс киргизилип атат. Мүмкүн ал маселе чечилип калса, кийин башка сабактардын ичинде келип калат, болбосо теге мүмкүн тарбиялык сабактардын эсебинен жүргүзүлүп калат дегендей сыяктуу нерселер бар. Анткени демек биз муну киргизип атканда коомдогу бир коркунучтун алдын алуу максатында коюп атабыз да. Ошондуктан бул жерде көбөйүп кетпейби, азайтып кетпейби деген нерсе эмес. Биз ошол коомубузда тынчтыкты сактап калабызбы деген маселе биринчи орунда турат го деп айтам да. Мектептерде ушул адеп деген сабак бар эле да. Ал предмет азыр барбы? Азыр ал жок. Анткени мына ага чейин ыйман деген болгон. Ыйман, адеп, ыйман сабак деген. Ыйман дегенде молдокелер чыкты. Ыйман деген бул исламдын негиздеринин бири. Демек бул исламга карата тиешелүү гана сабак болуш керек дегенден кийин аны атын өзгөртүп адеп деп койгон. Анан адеп баягы курулай эле насаат айта берүү бул натыйжасы экенин көрдүк. Ошондуктан ал сабактагы өзүнүн натыйжасын бербей, анын үстүнө аны даярдай турган ким бере тургандыгы жөнүндө мугалимдер да жок. Баягы сааты жетпей калган мугалимдер, директордун өкүл балдары, өкүл кыздары берип койчу эле да. Ошондой сабак берилип калгандыктан бул сабак өзүнүн кадыр баркын жоготуп, акыры мектептик аренадан кетти да. Ага караганда биз ошолордон жыйынтык чыгарып, бул конкреттүү мугалими бар. Бул ошол тарых сабагынын мугалими негизинен берет деп эсептеп атабыз. Себеби көпчүлүк айыл мектептеринде жана атайын адисти алып барып кармаганга мүмкүн эмес. Анткени ага тиешелүү жумушчу орун жок. Ар бир аймакта да кандай адистер жок. Кандай адистер жок. Ошондуктан бул сабакты бергенде биринчиден ким аны бере алат дегенге эсептешибиз керек. Экинчиден ошол биз берип аткан сабакты окуучу канчалык деңгээлде кабыл алат. Анткени окуучуда аябай көп маалымат бар. Анан ошол маалыматтын баарын сиңирип ала алабы? Окуучуга канчалык деңгээлде керек деген нерседи эсепке алынат да. Мына ушул жагынан да карайбыз. Биз жогоруда сөз кылган жанагы адеп, ыйман деген предметтин тагдырын кайталап калбайбы бул сабактагы? Эми азыркы бүгүнкү күндө берилип атат. Анан эми келечекте баягы курстар кыскарган учурда бул мүмкүн тарых предметинин ичиндеги эле курс болуп калышы да мүмкүн да. Баягы анан бир чейректе гана окутула турганбы же кандай? Бир чейректе окутулат болсо, ошонун ичинде баягы мезгил менен келгенде, мисалы үчүн тарых курсуна деле азыр диндер окутулат. Бирок ал жердеги дин, мисалы үчүн бул курстагыдай конкрет
түрдө эмес, ал жерде тарыхый негизler качан пайда болгон, кандай нерселер болду деген баягы тарыхый окуянын бир бөлүгү катары гана окутулат да. Анан бул эми биздин келечектеги коомдогу кырдаалга жараша болот. Бул баягы тарыхтын эле бир бөлүгү катары окутулат деп атасыз да, бирок президенттин дагы жарлыгы чыгып атпайбы? Президенттин жарлыгы кандай максатта чыкты? Өзүнчө предмет катары кирсин деген өңүттө чыктыбы? Бул азыр өзүнчө предмет катары киргизилет. Ошондуктан өзүнчө жанагындай өзгөчө предметтик өзгөчөлүктөр бар. Ошондуктан эгерде азыр тарыхтын ичине киргизип койгондо, бул президент койгон милдеттерди тарых предметинин чегинде чечүүгө мүмкүн эмес. Мына ошондуктан азыр өз алдынча курс киргизип атабыз да. Мүмкүн келечекте коом жакшы болуп кетсе деген нерсе да. Мүмкүн кошулуп тарыхка кошулуп калабы, же болбосо өзүнчө алдынча предмет болобу? Бул жакынкы 10 жылдан кийинки ойлоно турган маселе да. Келечектин иши. Келечектин иши. Буга чейин пилоттук тартипте бир 10 чакты мектепке кирген болуш керек эле ушул предмет. Бул биринчи сынактан өткөндө 10 мектептен өткөн. Андан кийин 20 мектептен өттү. Анан акыркы жана 2017-2018 жылы 56 мектептен өткөн. Анан ошол жерде мисалы үчүн сынактан өткөндө бир гана мугалим китеп эмес, ал жерде окуучу суралат, окуучу ошол проблемага кызыгабы, кызыкпайбы, кереги барбы, кереги жокпу, окуучу түшүнөбү, ошол жаштагы бала ушул маалыматты берсек болобу деген толгон токой суроолор берилет да. Анан ошондо ушуну мектепке киргизсек болобу деген суроо негизгиси да. Ошол мектепке киргизсе болот деген корутунду чыкты. Корутунду чыккан. Анан баягы идеалдуу китеп жок, эч качан болбойт. Ошондуктан ал жерде дагы баягы улам жаңырган сайын улам жаңы проблемалар, улам жаңы бир сын сунуштар келип турган. Ошону менен кандай бир деңгээлде жакшыртты десе болот. Бүгүнкү күндө ушул диндердин өнүгүү тарыхы курсун киргизип атканда предметин бизде аз да болсо тажрыйбабыз бар. Демек биз өзүбүздүн ошол тажрыйбага таянабыз. Анан бүгүнкү күндө президент коюп жаткан милдеттерди ишке ашырыш үчүн ошол өзүбүздүн тажрыйбабызды пайдаланып, ошол коюп аткан милдеттерге карата кандай ишке ашырабыз дегендей баягы өзүбүздүн иш аракеттерибизди жасап жатабыз. Буюрса бул нерсе ийгиликтүү чечилет деген ойдомун. Эми сентябрдан баштап окутулуп баштайт деп күтсөк болобу? Жалпы республика боюнча масштабтуу түрдө. Жалпы республика боюнча 1-сентябрдан кире турган президенттин жарлыгында да көрсөтүлгандай, бул 9-класстарда китеп делген. 9, 10, 11. Жок, 9-класстар. Бир гана 9-класстар үчүн. Анткени бул боюнча жана алдыда мен айтып өткөндөй сынактан өткөн. Демек бул китепти коркпой киргизе берсек болот. Анткени окуу китеп менен кошо мугалимдер үчүн колдонма бар. Ошол китептин ичиндеги ар бир параграфты мугалим кантип өтүш керек? Ошол сабакты өтүп атканда мугалимдин алдында кандай кыйынчылыктар кездешиши мүмкүн? Ошол кыйынчылыктан кантип чыкканга болот деген суроолордун баарын конкреттүү түрдө бир нече жылдык сынак өтүп аткан учурда мугалимдер да айтышты да, биз мисалы үчүн могу жерде мындай кыйналып атабыз, могу жерде мындай кыйналып атабыз, ошону кантип чыгабыз дегенде биз ошолордун баарын жазып алып баягы методикалык колдонмого киргиздик. Анткени биз 50 мектептен өткөндө мугалимдерге тиешелүү жардамды берип атканбыз. Ал 2300 мектеп болгондо мүмкүн кээ бир мектепке оперативдүү жардам бере албай калыш мүмкүн да. Анан азыркы мына интернеттин доорунда министрликтин сайты бар, атайын түз чыкканга байланыш мүмкүнчүлүк бар. Азыр ошол сайт аркылуу мисалы үчүн тиешелүү жоопторду берип турган мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан биз баягы бул сабак кире баштагандан кийин ошол түз байланыштарды түзүп болуп аткан проблемаларды өзүнүн убагында курчутпастан чечип турганга баягы кыйынчылык болгон, жообу табылбай аткан жерлерде биз аларга жооп берип жардам бергенге, методикалык жардам көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Биз ошондой дагы варианттарды азыр караштырып жатабыз да. Ушул жанагы 56 мектепте сынактан өттү деп атпайсызбы? Мага окуучулардын пикири кызык болуп турат да. Алардын пикири кандай болду? Чын эле бизге ушул предмет керек деген ойдобу алар? Эми баа 9-класста көз карашы калыптанган бул убактачы окуучулар кайсыл предмет керек, кайсыл предмет кереги жок экендиги мындай ак менен караны аныктап ажырата билип калган курак эмесмин. Алардын пикири кандай болду? Сурамжылоо барбы? Азыркы жана сиз айткандай сынактан өтүп атканда бул предметти окуучулар кандай кабыл алат? Кабыл алабы, кабыл албайбы дегенчи. Эгерде окуучулар кабыл албай турган болсо, бул китептин өтпөй калышына чоң себеп болуш керек да.
Демек, муну берип атканда окуучуларда кызыгуу пайда болгон, окуучулар колдошкон. Анткени окуу китеп негизинен окуучуга арналгандыктан окуучунун пикири эң маанилүү. Андан кийин анан мугалимдин пикири, андан кийин анан эксперттердин пикири дегендей кетет да. Демек, бул жерде окуучулар оң кабыл алган, кызыгуу болгон. Анан айрым мектептерде окуучуларда кызык болгондуктан азыр кружоктор деген бар да. Ошол кружоктордук сааттардын эсебинен айрым жерлерде сабакты окутуп аткан мугалимдер да бар. Демек, бул мугалим окуучулардын кызыгуусунан, кружокко кызыккан гана бала келип окуйт. Чоң рахмат агай, биздин студияга келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз ушул сентябрдан тарта Кыргызстандагы жалпы мектептерге киргизүү пландалып жаткан 9-класстын окуучулары үчүн киргизүүсү пландалып жаткан диндердин өнүгүү тарыхы предмети сабагы тууралуу сөз кылдык. Суроолорубузга Кыргыз Билим берүү академиясынын мектептик билим берүү лабораториясынын жетектөөчү илимий кызматкери Муратбек Иманкулов жооп берди. Саламатта туруңуздар.